Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу аңыз тилин сүйлөөчү агалар, энелер, эжелер, карындаштар. Биз сабактар кезекти сабактан бери баштайбыз. Буга чейин сиздер көп нерсени өзүңүздөр байкабасаңыз керек, көп нерсени өздөштүрүп атасыз, жылыш болуп жатат. Ал нерсени күндөн күнгө сиз өздөштүргөн нерсеңизди колдонуп жатсаңыз, бул сизге пайда берип жаткан болсо, эң жакшы. Анда эмесе биз өтүлгөн темаларды бир катар кайталап алайлы. Сизге тааныш бүт барыгы. Буга чейин түдүс темасын бир катар бүтүргөндөн кийин акыркы жолу фонетикаларды өттүк. Фонетикадан кийин түбини өттүк. Түбиде I am not, I will be, I will not be дегенди өттүк. Ошол эле учурда түбүнөн кийин артиклдар өттүк. N, D, D артиклдарын өттүк. Андан кийинки темада биз түбүдөн өтүп кимдин кимдики деген суроого жооп берген өттүк. Бул my, our, your дегендер. Андан кийин mine, yours дегендер өттүк. Ошол темага эле улай биз өттүк. Эмнени? This is a pen дедик. Андан кийин this is my pen, this pen is mine. Ошол эле көп саны these болду. Ал эми that'тын көп саны those болду. Андан кийин биз continuous tense өттүк. Continuous tense боюнча бул кыймыл аракетти биз кылып атып, бирок бүтө эле турган болсок, жазып атабыз, бирок бүтө эле биз окуп атабыз, бирок окуп бүтө эле биз процесстин үстүнө боло турган болсок, бул continuous tense болду, туурабы? Ал эми ошол Асанын ручкасы, pen of Асан и Асан's pen деп ушуну дагы өттүк. Ал эми мугалимиңиз сиз менен өтүлгөн темалардын ар жеринен бир катар кайталайт. Биз алдыңкы сабактарда мен сурап атпадым сиздерден. Өткөн темалардын ар жеринен сурагандай эле мугалимиңиз ар жерден сизден сурайт, бир катар аралаштырып ар жерден сурайт. Кайсыдан кыйналсаңыз ошону көбүрөөк сурайт, фонетикага көбүрөөк басым жасайбыз. Ал эми сиз азыр өткөн грамматиканын бүт барыгын ар жерден сурагандан кийин топиктериңизди айтасыз. Топиктер эмне берилген? Сиздерге берилген топик менин досум жөнүндө, туурабы? Демек, сиз өзүңүз менин досум жөнүндө топикти айтасыз бардыңыз. Топик айтканда мугалимиңиз сиздин ката туура айтып атканыңызды бүт барыгын толуктап, туурлап, катаңызды туурап, билбеген сөздүн доскага жазып берет. Ал нерсени жалпы талкуулайсыз. Андан кийин бири-бириңизге суроо бериңиз. Кызыктуу, албетте, суроо аябай жакшы. Айтып атабы? Демек, бири-бириңизге суроо бериңиз. Топиктериңизди айтып бүткөндөн кийин, андан кийин туура эмес этиштерди бир катар ар жерден башынан ортосунан ар жерден катар сурайбыз. Экинчи, үчүнчү катарын сурагандан кийин биз буюрса суперкомпьютер менен текстин кантип сурайбыз? Суперкомпьютер деген текстти мугалимиңиз ошол суперкомпьютер менен текстти сизге которуп берет төмөнгүчө. Сиз ошону биз кантип которуп беребиз? Айталы, мол суперкомпьютер адамы аябай акылдуу. Эми сиз ошону которуңуз. Кандай болот экен? Supercomputer man is very intelligent. Жакшы. Ал эми кийинки адам. Бирок анын проблемасы бар. Кийинки адам которот. But he has a problem. Жакшы. Андан кийин мен дүйнөдөгү көп нерсени түшүнөм. Сиз эси, этиши, места кетет, туурабы? I understand many things in the world. Кийинки адам которот. Математика аябай жеңил. Mathematics is very easy. Бул эмне болот? Сүрөттөлүш болот, туурабы? Эми сиз ушуну которуп атканда, азыр биз сизге кыргызча которуп бере турган болсок, мен өткөн темалардын бул кайсысына түшөт деген суроону коюңуз биринчи. Өтүлгөн темалардын кайсы бирине түшөт, ушу кайсынын эрежеси деп биринчи ошону суроо жооп бериңиз. Аны таап алгандан кийин экинчи суроо бересиз. Бул кайсы чагы? Учур чагыбы, келер чагыбы, өткөн чагыбы? Анан үчүнчү суроо оң жооппу, тескери сурообу, оң жооппу, тескери жооппу? 3 суроого автоматтуу жооп берсеңиз, автоматтуу котормосун табасыз. Ал эми бул караңыз, ошону бул сүрөттөлүш болуп атабы, же бул кыймыл аракетпи, же бул to have-тикиби, же there is-дераныкы, же can эмес, кайсы тема, өтүлгөн теманын кайсы бирине түшөт деп туруп, ошол 3 суроого жооп берсеңиз, автоматтуу табасыз. Ал эми бул сизге эмне үчүн биз топик бул текстти киргизип атабыз дегенде сизде даяр образ жок. Мынанын жөнүндө айтып бер десеңиз, сиз аңызча билбегендигиңиз үчүн эмес, кыргызча же орусча айта турган оюңуз жок болгон үчүн айта албай каласыз. Ал эми бул сизге азырынча даяр образ болуп берет. Сизге даяр образ биз которуп кете беребиз. Акырын бул деңгээлден өткөндөн кийин өзүңүздүн сөзүңүздөн каалаган нерсени каалаган айта алган деңгээлге жетесиз. Мугалимиңиз ушинтип күндө 2 беттен которуп кете берет. Андан кийин ушинтип которуңуздар. Жакшы. Которгон болсоңуздар, биз
Кийинки темага өтөбүз. Кийинки темада биз кече эсиңдер болсо өткөн сабакта биз continuous tense өттүк. Continuous tense бул кыймыл аракеттин үстүнө боло турган болсоңуз, бул continuous tense болот экен. Continuous tense'те узакка созулуп бүтпөгөн чакта бул түбүнүн эрежеси кандай болсо экен, түбү калат экен. Ошого бир этишти кошуп, бир ing кошуп коет экенсиз, бул continuous tense болот экен. Ал эмне болот экен? Болгон бул башка эреже грамматикадан башка to мастан айырмасы мында сөзсүз түрдө убакытты кошо көрсөтүш керек экен. Түшүнүктүү да? Жакшы. Биз азыр мону өчүрө турабыз. Бир катар бышыктап алдык. Жакшы. Азыркы өтө турган темабыз бул кандай? Өтө турган темабыз ушул болот. Сиздер to have өттүңүздөр, туурабы? To have боюнча мен акчам бар, үйүм бар, машинам бар, сен китебиң барбы? Жок, китебим жок. Сиздин кече үйүңүз бар беле? Мурда сиздин үйүңүз бар беле? Ооба, бар эле. Сизде кийин $1,000,000 болобу? Ооба, болот. Алардын китептери барбы? Деген ушул сыяктуу. Менде бар, акчам бар, үйүм бар, машинам бар, туурабы? Эми сиздерде мындай ситуация болуп калды дейли. Эми Ошто Сулайман тоо бар дейли. Бишкекте Кызыл Аянт бар дейли. Айталы Кыргызстанда 7 область бар дейли. Дүйнөдө 7 миллиард адам бар деп айталы. Биздин үй бүлөдө 10 адам бар. Урушка деп эменин үстүндө турат, партанын үстүндө турат. Ушул сыяктуу. Бир жерде бир нерсе турган болсо, бар болсо, жайгашкан болсо, муну кандай айтабыз? Мисалы үчүн, Ошто Сулайман тоо бар десе кандай эмне? Ош has Сулайман тоо деп айтасызбы? Болбой калат, туурабы? Партанын үстүндө урушка турса, мисалы үчүн, this has a pen деп айтасызбы? Айтса болбойт, туурабы? Логикага туура келбейт. Демек, сиз эгерде бир жерде бир нерсе, адамбы, жаныбарбы, түшүнүкпү, эмне гана турган болсо, бар болсо, жайгашкан болсо, анда бул эреже there are деген эреже. There is. Эгерде бир жерде бир нерсе турган болсо, анда there is дейсиз. Ал эми бир жерде эки же андан ашык көп нерсе турган болсо, анда сиз there are дейсиз. Бул ал жакта турат деген сөз. Мындай айтканда орусча там есть деп которулат. Көрдүңүзбү? Эми биз түбүдө киши жекелик сандын жардамчы этиши менен is эле, туурабы? He, she, it, is эле. We, you, they не болгон? эле. Туурабы? Эми сиз эмне кыласыз? Ошол he, she, it'тин ордуна there'ди коюп коесуз. Демек, эмне болот? Там есть, ал жакта турат деген сөз. Эми ручка партанын үстүндө турат дей турган болсоңуз, эмне болот экен? There is a pen on the table. Эмне болот? Ручка партанын үстүндө турат деген сөз. Эми бунда эмне кыласыз? Бунун эрежеси биринчи there is there келет. Биринчи there is there айтасыз. Экинчи эмне турганын айтасыз. Андан үчүнчү местасы, анан убактысы, анан жанагы эреже уланып кете берет. There is there, анан кийин эмне турганын айтасыз, местасы, убактысы кете берет. Ал эми we, you, they деген көп сан туурабы? Биз, сиздер, алар деген. Эми ошол эле they, we'нин ордуна there'ди коюп коесуз. Ал эми эмне болот экен? Ал жакта көп нерсе турушат деген сөз. Бул жерде ал жакта турат бир нерсе. Ал эми бул болсо ал жакта турушат деген сөз. Көп нерсе турат деген сөз. Эми ручкалар турат деп турган болсоңуз, there are pens on the table. Партанын үстүндө ручкалар турат. Tables. On the table. Эгерде бир жерде бир нерсе турган болсо, сиз there is дейткенсиз. Эгерде бир жерде көп нерсе болушу мүмкүн, адамдар болушу мүмкүн, түшүнүктөр болушу мүмкүн, китеп кандай гана нерсе, көп нерсе турган болсо, бар болсо, жайгашкан болсо, анда there are. Бир жерде бир нерсе турган, бар болуп жайгашкан болсо, there is. Көп нерсе турган, бар болгон, жайгашкан болсо, there are. Ал эми жанагы эле таблица боюнча суроо бере турган болсок, he, she, itке суроо бере турган болсок, эмне дейт элек? Is he дейт элек, туурабы? Эмне дейткенбиз?
Biz сүрө бергенде is there дейбиz. Ал жакта барбы? A pen on the table. Is there a pen on the table? Ал жакта ручка барбы партанын үстүндө? Турабы? Ал эми көп нерсе турабы дей турган болсо эмне болот экен? There. Ал эми жок турбайт десеңиз, болот экен there is not. There is not десеңиз да болот. Та көп практикада there is no деп да айтышат. There is not десеңиз да боло берет. There is no десеңиз да боло берет. Ал эми көп нерсе турбайт деп айтсаңыз, анда there are not же there are no. Көрдүңүзбү? Ал эми келер чагы. Айткан буга чейин өткөн темалардын бардыгынын келер чагы окшош болду, туурабы? To do да деле, to have да деле, must да деле, to be да деле, ing да деле. Ал эми мында дагы эреже баарына окшош. Бир нерсе турса деле, көп нерсе турган болсо деле эреже окшош болот. Эми келер чакта I will he should бүт баарын эреже окшош болду да, туурабы? I will he should не дедиңиздер? Will be дедиңиздер. Эми эмне болот? Көп бир нерсе кийин ал жакта турса деле, бир нерсе көп нерсе турган болсо деле, келер чагында бүт баарына окшош. Мисалы үчүн there will be a pen on the table или pens on the table. Bir ручка тура турган болсо деле, көп ручкалар тура турган болсо деле, кийин бар боло турган болсо there will be дей бересиз. Ал эми сүрө бере турган болсок, жанагы эреже место алмаштырабыз. Will алдына чыгат. Will there be? Will there be a pen? Или pens. Ал эми ал жакта турбайт дей турган болсоңуз, there will not be. Или there will not be. There will not be a pen или pens. Ал эми өткөн чакта. Билесиз, сиз to be де өттүк, кече ing-де өттүк, is'дин өткөн чагында эле, is'дин өткөн чагы бул was. Демек, бир нерсе турган болсо ал жакта there was a pen on the table. Ал эми көп ручкалар турган болсо, анда эмне болду? Анын өткөн чагы бул were. Көп нерсенин өткөн чагы there were pens on the table. Бир нерсе турган болсо was экен, ал эми көп нерсе турган болсо there were экен. Ал эми суроо бере турган болсо, ал жакта турганбы, бар болгонбу дей турган болсоңуз, орун алмаштырып коесуз. Was there. А көп нерсе турганбы дей турган болсоңуз, were there. Ал эми турган эмес дей турган болсоңуз, not'ты кошосузбу? There was not десеңиз да болот, were not десеңиз да болот. А көп сандыкы there were not. Көрдүңүзбү? Жепчеңил. To be билсеңиз, бул жоп жөнөкөй. Is эрежеси. Кадимки эрежеге болгон эмне болот? Бул айырма бир жерде бир нерсе же көп нерсе турат, бар, жайгашкан, ушул абал. Ал эми караңыз, эми ручка турат. Китеп партанын үстүндө турат дейли. There is a book on the desk. Турабы? Ручка турабы? Китеп турабы партанын үстүндө? Is there a book on the table? On the desk? Жок, турбайт. Ал жакта жок. There is no a book on the desk. Кийин болот. There will be a book on the desk. Кийин болобу, турабы? Will there be a book on the table? On the desk. Кийин болбойт. There will not be a book on the desk. Мурда болгон. There was a book on the desk. Was there a book on the desk? There was not a book on the desk. Ал эми there are көп нерсе болгон болсо. Эми муну айтканда көпчүлүгүбүз туура айтууну эме алайлы. Ойлонолу. Мол биз оң жооп, анан кийин тескери жооп берип атканыбызда, эмне болот? Сөздүн акырына келген и тамгасы эреже боюнча эмне болот? Окулбайт. Эми сиз мол оң жооп берип, тескери жооп берип атканда, сиз муну there деп айтасыз. There is, there are, there will be, there was, there were. Ал эми тескери жооп бергенде there is not, there are not, there will not be, there was not или there were not. Ал эми суроо бергенде мону is there демейсиз. Не болот экен? Is there, are there, will there, was there, were there. Өзү мына эмне болот? Бул эя болуп окулат. Фонетика боюнча өткөнбүзбү? Бул эя болуп окулат. Демек, there is not, или there is no. А суроо бергенде is there. Түшүнүктүү болду да?
Демек не екен? Бұл ереже, егерде біз дәрістерінен өттік, бұл ереже егерде бір жерден бір нәрсе тұрған болса, бар болса, жайғашқан болса, анда ушул there is there are ережесі қолданылады екен. Бұл ереже жекелік санға he she'тің орнына there'ді қойып қойсаңыз, бұл ереже изі қолданылып, there is бір нәрсе тұрады, көп нәрсе тұра отырған болса, there are. Қалғандарын to be ережесіне салып кете бересіз. Өткен шақта жекелік сандықы өз екен, көп сандықы өз екен. Келер шақта ереже барына ұқсас екен. Сұра бергенде will, is бұл алдына шығады, тескерісінде not'ты және оны қосып кеткенбіз. Шуменен бұл ережеміз дәрістер бір жерден mesela тұрады бар деген ережені үйреніп алдық. Ал эми біз азыр ушугай болай. Біз тура эмес этиштерди үйрөнүп атканбыз. Тура эмес этиштен бир канча сөздөр үйрөнүп калдык. Ал эми тура эмес этиштерди калган 58-чи беттеги калган сөздөрдү ассоциация кылып кетебиз. Бул take деген сөздөн баштайбыз. Take. Өткөнө swim деген келип токтогонбуз алдыңкы сабактарда. Ал эми swimди билесиздер. Ал эми take деген бул алуу деген сөз. Мындай отурат. Мисал, айлык барып калдыңыз. Айлык барып калдыңыз, анан кийин койлордун арасына бир таке деген билесиздер да, эчкилердин эркеги. Эми таке кирип алып тур, анан таке кирип алса чоң атасы: "Эй, балам, ал такени койлордун арасынан алып чык" деп атат да. Такени ал деп атат, ал. Take дагы, ал көпчүлүк мындан таке деп окушат турбу? Ал эми take алуу, таке дагы, take алуу, такени алуу мындай айтканда. Алуу дегенде эле сиз такени эстейсиз, таке сизге take'ти эстетет. Түшүнүктүү болду. Андан кийин сөз tear. Tear деген бул айруу, бир нерсени айрып алабыз го, ошону tear дейт. Элестет да, бир үйлөрдө айнектерин моундай бир материал менен тосуп коет. Анан туру бир топ убакыт өткөндөн кийин ал чирип калат. Эми чирип калганда сиз эмне кыласыз? Мынтип туруп tear койсоңуз айрылып кетет. Tear дагы айрылуу, tear койсоңуз айрылат экен, демек tear айрылуу. Айруу. Жата ассоциация кылга, tear койсоңуз айрылат экен. Андан кийин teach. Teach деген бул үйрөтүү деген сөз. Эми сиз teacher деген билесиз да? Teacher деген мугалим, teacher мугалим деп. Ал эми ошо teacher, ошо teach деген келип чыккан. Үйрөткүч мындай айтканда. Teach үйрөтүү, teacher үйрөткүч мугалим. Түшүнүктүү болду. Анан tell. Tell деген бул айтып берүү, бир нерсени айтып берүү, рассказать да, айтып берүү. Сиз бир күн сабак келбей калсаңыз, анан кийин досуңуз чалды. Бүгүн сабакта эмнелер болду десе, досуңуз tell аркылуу, телефонду tell деп айтып койсо турбу? Телефон аркылуу айтып берет бүт барган. Tell аркылуу бүт барган айтып берет. Демек, tell айтып берүү. Андан кийин think. Think деген бул ойлонуу деген сөз, а? Think деген think, ойлонуу. Ал эми сиздер think деген адамда витамин бар, а? Think деген витамин бар. Эми think деген витамин адамга жетпей калса, адамдын ой жүгүртүсү төмөндөйт экен деп туруп ассоциация кылсаңыз болот. Think ойлонуу, think ошол витамин жетишпей калганда ойлоно албай калат экенбиз. Андан кийин throw деген бул ыргытуу, бир нерсени ыргытабыз. Эми бул бир жол эшиктин алдында бир мусор же үйгө бир мусор эмип калыптыр да, жатып калыптыр. Түшүп калыптыр. Сиз эмне кыласыз? Аны сүрүп барып туруп ыргытып бересиз. Сүрөөсүз, бул болсо эмне болот экен? Сүрөө, ыргытуу, сүрүп барып ыргытат экенсиз ушунда. Андан кийин understand деген бул түшүнүү деген сөз. Дастан деген адамды билесизби? Чоңураак адам да. Ал дастан бардыгын түшүнөт экен да. Understand, ал дастан. Ал дастан бардыгын түшүнөт экен. Ал дастан understand. Андан кийин upset. Upset деген бул капалануу, капа болуу. Upsettар деген уккансыздарбы? Upsettар дайым капа экен да. Ал дастан барын түшүнөт экен. Upsettар капа экен. Upset. Андан кийин wake деген ойгонуу. Биз биринчи сабакта I wake up at 7 o'clock деп үйрөнбөдүк беле? Мен саат 7 ойгоном. Wake up ушул мына wake up. Ушундан келип чыккан. Wake up бул wake ойгонуу. Wake up деген эми өйдө ойгонуу деген мындай айтканда. Демек ушул wake up ушундан келип чыккан. Андан кийин wear. Wear деген бул кийинүү деген сөз. Биз кийингенбиз го. Ал эми кышты эмне дейт англисче? Кышты winter дейт турбу? Эмне кылабыз биз? Winterде калың вие кылат экенбиз да.
Winter'de we кылат экен. Winter суукта, кыш суук, кышта калың кийинебиз. Ал эми winter'де we кылат экенбиз. Кыйыны дегенде сиз winter эстесеңиз, winter сизге we-ни таап берет. Ана эсе win. Win деген бул жеңүү деген сөз. Сиз бир оюндар ойноп каласыз. Оюндар ойноп калганда you win, you won деген сөздөр угуп каласызбы? Чыгып калат экрандан. Ошо win деген бул жеңүү деген сөз. Көрдүңүзбү? Ошол win, ушул win'ден келип чыккан. Ошол сөз ошол. Ошол оюнда колдонулат. Андан кийин write. Write деген бул жазуу деген сөздүрбү? Уккансызбы? Writer. Чыңгыз Айтматов is the great writer. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу деп уккансыздар го. Ошол writer деген бул ошо жазуучу. Ал эми ошол write сөзүнөн келип чыккан. Жазуу деген write деген сөздөн келип чыккан. Андан speed. Speed деген бул ылдамдатуу, тездетүү. Биз нерсени ылдамдат десеңиз speed. Ал эми эмеде машинада спидометрда ошол бар. Ал эми эмне кылат? Ошол тездеткич мындай айтканда. Ошо тездикти көрсөткүч. Болбосо speed деген орунду билесиз. Speed деген орун тездик менен жайылып жатат. Speed жайылып жатат. Ал эми бул speed дагы тездик менен тездетип атат экен мындай айтканда. Ал эми so деген бул себүү. Биз сеет да. Урук себебиз, башка себебиз, суу себебиз ушул сыяктуу. Ал эми эмне айтканбыз? Демек so себүү, суу дагы себебиз. Эмне айткан бул? So сууга жакын. Демек суу себеткен, so себеткен, себүү экен. Smell. Smell деген бул бир тамак жыттанса дагы smell болот. Ал эми бир жагымсыз жыт болсо дагы бул smell болот. Мына караңыздар. Бир эмеге залга барат да, тренировка кылат, аябай качок. Эмне тренировка кылганда адам аябай терлейт турбу? Терлеген эмне болот? Терлегенде жыттанат. Демек, күчтүү деген орусча эмне дейт? Smelly дейбиз, Демек, smelly адамдар эмне кылат экен? Жыттанат экен. Күчтүү болсун, тренировка кылганда smelly болот да. Ал эми ошо smelly адам жыттанат экен. Spill. Spill деген бул төгүп алуу, бир нерсени төгүп алуу, суу төгүп алабыз, башка төгүп алабыз, суюктук төгүп алуу, ошол spill болот. Эми бир суусундукту ичүүнү орусча эмне дейбиз? Pit дейбиз, Эми өткөн чагы эмне болот? Pill болот. Эми жана султан сууну төгүп ырдадыр го тамгалап. Эми султан суу ичип атып төгүп алды да өткөн чакта. Султан pill ичти, анан төгүп алды. Түшүнүктүү болду, сиз кылдык. Жакшы, эми бир катар өткөн темаларды мол ассоциацияны кайталайлы. Take деген алуу дедик, такен алуу, take дагы алуу болду. Тие эмне дедик? Эскирип калган пардага тие койсок айрылат экен. Тие айруу, бул да тие айруу экен. Teach. Бул teacher деген сөздөн келип чыгыптыр. Ал эми tell, телефон аркылуу баарын айтып беребиз дедик. Think деген витамин жетишпей калса адамдын ойлонуу төмөндөткөн. Ал эми сүрүп барып мусорду табыз дедик. Understand, алдастан баарын түшүнөт. Ал эми upset дайым капа. Wake up деген туруп ойгонуу деген сөз. We деген кийинүү. Winter'де биз we кылабыз. Win оюнда чыгат да, сиз жеңдиңиз деген сөз. Write бул writer, жазуучу деген сөздөн келип чыгыптыр. Speed, speed деген ору тездик менен жайылып жатат, же болбосо ылдамдык менен. Спидометр бул ылдамдыкты өлчөөчү аппарат экен. Ал эми сууну себебиз дедик. Бир нерсе урук себебиз. Smelly адам жыттанат экен. Spill деген эмне? Ырдады. Султан суу ичип анан төгүп алды. Түшүндү да? Ассоциация кылып алдык. Эң сонун. Демек, бүгүнкү өтүлгөн темаларыбыз дережелерден өттүк. Андан туура эмес эштерди кайталадык. Ал эми сиз бүгүн өтүлгөн темаларды бир катар кайталадыңыз. Мугалим менен кошо ажырын сурашты. Мугалим сизден сурады. Андан кийин туура эмес эштерди суралдыңыз. Туура эмес эштерди сурады сизден. Аңысыны которуңуз деген жанакы акыркы ING-ге байланыштуу теманы котордуңуз. Андан кийин сиз кылдыңыз бүгүн топиктериңизди айттыңыз. Топиктериңиз бул эмне болчу? Менин досум жөнүндө топиктерди айттыңыз. Андан кийин суперкомпьютерди котордук. Ал эми эртеңки күнгө тапшырма, өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталайсыз. Муну автомат сизге жеткирип кошо кайталайсыз. Андан кийин ушуга
грамматика микпарын кайталайт экенбиз. Дерис-дерага тиешелүү ошол дерис-дера темасынын акырында сүйлөм бар. Ошону сиздер чактарга айлантасыздар. 4 сүйлөм берилген. Ошону сиздер чактарга айлантсаңыз 62 сүйлөм болот. Ошону чактарга айлантасыз. Туура месседжде 2-3 катарларын кошо кайталайсыз, жаттайсыз. Андан кийин эртеңки тапшырма сизге менин комнатам, менин үйүм деген топик. Менин комнатамда моундай телевизордун жанында китеп тизгич бар. Керебет ортодо килем бар. Ушул сыяктуу. Үйүңүздү, комнатаңызды ушу дерис-дераны колдонуп, учурчак келешан кийин эмнеңиз болот, мурда эмне болгон ушуларды колдонуп туруп, аны топиктер жазып келесиз. Эртең даска карабай. Сиздер буга топикти айтканда карабай айтканга жазыңыз, жазганда жакшы эстеп алып, бирок окуп эле берип койбоңуз. Сөз түрдө карап, карабай айтканга аракет кылыңыз. Андан супер компьютердин бүгүн которуп бүткөн жерден дагы 2 лист, 2 бет бүт бар жагын сөздөрдү которосуз. Ал эми эчкеңиз кырысча же орусча которуп берет мугалимиңиз. Анан сиз кайра аң үстүндө которосуз. Бул сизге аябай чоң жардам берет. Ал эми анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө сиздерге ийгилик. Максатыңыздан кайтпаңыз, максатыңызды тынымсыз окуп туруңуз, максатыңызды гана эрчиңиз. Ал эми бул эч ким сизге максатыңызга жеткирип кое албайт. Эч ким сизге эртеңки күнү ийгилик жарата албай калсаңыз, анда сизге бирөө келип акча бербейт дагы, бере албайт дагы. Сиз өзүңүздүн жашооңузга өзүңүз жоопкерсиз. Анткени сиз бир топ жашка кирип калдыңыз. Анда эмесе сиз ошол максатыңызга карай умтулуңуз. Максатыңыз сиздин жол башчыңыз болсун, сизге түрткү болсун, сизге эң чоң күч болсун. Сизге ийгилик.